Саламатсыздарбы, ардактуу шаардыктар, шаарыбыздын тургундары, коноктору. Биз бир жумадан бери шаарыбызды каптап турган кара туман, же болбосо смог дейбизби, ушунун келип чыгуу маселелерин талкуулоо үчүн абдан аракет кылдык. Экология министрликтин кызматкерлери менен биргеликте Экомир коомдук фонду, Экомир коомдук фондунун кызматкерлери ушундай аракет кылдык. Албетте бүт жаңы конуштарды кыдырып чыктык. Бул түтүндүн, смогтун келип чыгыш маселелерин бирөө бирди айтат, бирөө дагы бирди айтат, ар ким бири-бирине шылтайт, бирок чынында эле айыл биздин жаңы конуштарда дагы ушу түтүнгө салымы бар экен. Албетте көмүр жагат, көмүр жакпаса эмнени жакмак эле карапайым калкты дагы туура түшүнүшүбүз керек. Биз аларды күнөөлөй албайбыз. Албетте биз түтүндөн арылуу үчүн мындай деген гана бир чечимге келдик. Албетте бүт жаңы конуштарды газдаштырууга өткөрүшүбүз керек экен. Газ менен үйдү жылытуу, газ менен тамак аш жасоо, кыскасы газдаштыруу системасын тездетишибиз керек экен. Ал эми газдаштыруу системасын тездетиш үчүн жаңы конуштардан мисалга ала кете турган болсок, Ак Ордо конушунда ар бир үйдө эле документтери жок экен. Эгерде колунда кызыл китеби болуп, үйүнүн документтери туура болсо, албетте биз газдаштырууга жол ача алат экенбиз. Бишкек шаарында абанын булганышына каршы биздин министрлик тарабынан таза аба рейдтик иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Аламин районунун Нижний Төмөнкү Аларча айыл өкмөтүндө көрсө артында турган баняга келип түшүндүрүү иштер жүргүзүлдү. Туура эмес таштандыларды жагып, резина калдыктарын же болбосо текстилдик калдыктарды жакпоо жөнүндө түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп, азыркы убакта ушундай чаралар көрүлүп атат. Баарыңыздар билгендей, Бишкек шаарынын абасынын булганышынын уровени, деңгээли абдан өйдө болгондуктан ушу биз тараптан ушундай чаралар көрүлүп, азыркы убакта аракеттер кылынып атат да. Смогтун дагы бир себеби, же болбосо башкача айтканда, смогду азайтуунун дагы бир жолу, биринчи бүт шаарды газдаштыруу, газдаштырууну тездетүү, жана ошондой эле биздин мамлекетке кирип жаткан көмүрлөрдүн сапатын текшерүү, же болбосо өзүбүздүн мамлекеттен чыккан кара кече жана башка миң куш, таш көмүр шаарларынан, көмүр кечелерден келип аткан, карьерлерден келип жаткан көмүрлөрдү составын байытуу үчүн атайын фабрикаларды курууга жетишибиз керек экендиги анык болду. Азыркы учурда смогтун, түтүндүн, ыштын пайда болушуна сиздин банянын салымы барбы жокпу, оюңузча? Эми чын дегенде банянын салымы бар, ар бир үйдүн да салымы бар. Анан көбүнчө ушу тесттин көбүнчө салымы бар деп айтышып атат да. Анткени себеби ушу тесттен көбүрөөк чыгат дейт. Анан муногу үчүнчү нерсе, биздин муногу мусорный полигондон да кээде күйөт да. Ошодон да деп элдер айтышып атат да. Эми ушул смог маселесин чечүүдө сиздин пикириңиз? Менин өзүм жеке пикирим, биз ушу Ак Босого жаңы конушуна газ киргизе албай абдан кыйналып атабыз. Кайрылдык. Өткөндө Чүйдөн делегат, Аламин районунан делегат болуп курултайга барганда да ушу маселени биринчи көтөргөнбүз. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйрса ушу газ маселеси чечилген турат. Өкмөт да билет, айыл өкмөтү билет, мэрия билет, жана башка өкмөттүк чарбалардын баары билет. Азыр ушу газ маселесин чечсекпи деп аракет кылып атабыз. Азыр газдаштыруу маселесине эмне эле кайсыл органбы же кимдер бөгөт коюп атат, сиздерге каршылык? Бул газ маселесине каршылык деле эч ким кылбайт экен, бирок Газпром өзү Кыргызстанга эмес, российский Газпром да мына ошолор өзүнүн эффектин изилдеп чыгат экен биринчиден. Канча экономика жагынан аларга да выгодный. Кээ бир жаңы конуштарга жана башкаларга газ киргизсе, алар отоплениега
соединение этпей эле жанагы чай ичкен кичинекей газга эле соединение этип, алар жанагы трубалардын киргизгичинде өзүн өзү актабай жатыптыр. Ошол маселеден алар опасать этип көп киргизбей жатыптыр. А биз жалпы Ак Босого конушту биз кат менен кайрылдык жакшылап. Биз ар бир үйгө кирип, баягы түшүндүрүп, ушундай газ маселеси кезде экология таза болот, үйлөр жылуу болот, бир калыптуу болот деп аракет кылып атабыз. Анан ошо газдын маселеси Кудай бурса мына жакын арада мына чечилет деп турабыз. Дагы бир суроо, элдин жакыр катмары бар. Себеби газ менен жылытууда газ атайын газдын жанагы системалары же болбосо мештери кымбатка турат имиш. Ошол элдин каражаты жетпей аткан дагы жактары бар экен. Ошонун кандай бир жолдорун ойлойсуз? Мен мамлекет тараптан, жогорку кеңештен, айылдык кеңештен, гор кеңештен ушул маселе абдан көтөрүлүп атат. Көтөрүлгөн себеби 100 миңге чейин жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп атат Кудай бурса. Анан Кудай буйруп ошо жеңилдетилген кредиттерди берип калса 100 миңге чейин ошо газ маселеси чечилет. Анткени элдин ылдыйкы катмары колунда бар, колунда жок, эми анча-мынча кыйналып калбасын деп жанагы арзандатылган кредиттерди берсе 100 миңге чейин ар бир үй, ар бир көчө баары газга туташканга мисалы үчүн Ак Босого дайын. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен да ошо колго кылып атам. Кудай бурса, ошо мынагу Ак Босого деген шаарга эң жакын айыл, жыл массив 3 километр турат. Ошо газ маселеси чечилип калса, ошо жанагы силер айткандай шаарга бир аз да болсо жакшы маселе чечилет. Урматтуу замандаш, мына биз бир жумадан бери шаарыбыздагы смогту же болбосо шаарды каптаган кара түтүндү чыгуунун себептерин изилдеп бир жыйынтыгын себебин табууга аракет кылдык. Албетте бул биздин экология министрлигинин кызматкерлеринин жардамы менен алар менен биргеликте чыктык. Себебин аныктоонун алдында биз көп ойлондук. Биздин ТЭЦте күнөө деп көпчүлүгү айтат. ТЭЦтегилер болсо, ТЭЦтин кызматкерлериби жок, жаңы конуштарда деген ар кандай бири-бирине түртүп, ушундай бир чечилбеген маселелерди айтып келишти. Бирок биз чындыгында ТЭЦке бара алган жокпуз. Себеби биздин ТЭЦке кирүүгө мүмкүнчүлүк алыш кыйындыгына байланыштуу биз ал жакка кире албадык. Мүмкүн кирербиз. Бирок жаңы конуштарды кыдырып көрдүк. Ак Ордодо болдук, Ак Босогодо болдук. Дагы бир топ жаңы конуштарда болуп, албетте жаңы конуштун тургундары үйлөрүнө көмүр жагып, үйдү жылытат. Антпесе болбойт. Аларды да туура түшүнүш керек. Кыргызда сөз бар эмеспи? Үйдө жылытпасам, отун болбосо не жагайын, отун болбосо шыйрагымды жагайынбы деген сөздөр бар да. Андыктан айла жок, отун эле жакпастан булар түрлүү сапаттуу жана сапатсыз көмүрлөрдү жагып келишет экен. Аларды биз күнөөлөй албайбыз. Биз бирок албетте өкмөтүбүз, мамлекетибиз элдерге кичине шарт түзүп берсек, бир гана мындан чыгуунун жолу бүт жаңы конуштарды газдаштыруу маселесине өтө көңүл бөлүшүбүз керек экен. Ар бир үйдө газ болсо, үй жылытуу системасын газ менен жылытуу системасына өтсөк, бул өтө эффективдүү болуп, мынабу түтүндөн арылууга бир жакшы нерсе экен. Ал эми автоунаалардан чыккан түтүндөр жөнүндө айта турган болсок, албетте алардан дагы бир кыйла ыш түтүн чыгат. Аны дагы жолго коюунун бир себеби эле автоунаалардагы катализаторлорду кайра ордун алып келип, же болбосо катализатору жок автоунааларды биздин мамлекетке киргизбөө маселесин орундатышыбыз керек экен. Андыктан урматтуу замандаштар, мен дагы бир айтарым, мамлекеттен, биздин тийиштүү министрликтер, тийиштүү мекемелерден сураныч, биз да жардам кылалы, жапатырмак биздин айылдарды жана ошондой эле монолу эле биздин жаңы конуштарды газдаштырууну тездетип,
беришиңиздерди өтүнөт элек.